Салам достор. Кыргыз футболунан тышкары топ 5 чемпионаттагы оюндардын жыйынтыктары жана анда кызыктар тууралуу айтып турууну туура көрдүк. Эгерде чыгарылыш жаккан болсо катталып, жактыруу белгисин басууну унутпаңыз. АПЛде Манчестер Сити октябрдын айынан бери биринчи жолу жеңишке жетишти. Манчестер Ситинин акыркы жеңишинен бери Манчестер Юнайтедде 3 матчтар алмашылган. Акыркы ирет Гвардиоланын оюнчулары 26 октябрда Саутгемптонду 1-0 эсебинде жеңген. Бернардо Силва, Кевин Де Брюйне жана Жереми Докунун Ноттингем Форест клубунун дарбазасына киргизген голу бир гана Пеп Гвардиоланын эмес, жалпы АПЛ сүйүүчүлөрүнүн көңүлүн ачты. Лондондук Челси Саутгемптонду ири эсепте жеңди. Саутгемптон оюнчусу Стефенс 39-мүнөттө кызыл кагазын алып, командасынын бир оюнчуга аз калтырган. Мындан пайдаланган Челсинин оюнчулары эсепти 5-1 чейин жеткирген. Бул жолу өзгөчө оюндарды тартуулап жаткан Ньюкасл командасы Дөшө клубу аталган Арне Слоттун оюнчулары менен 3-3 эсебинде тең чыкты. Салах өз командасын болгон күчү менен алдыга сүрөдү, бирок Слоттун оюнчулары үчүн бүгүн тең чыгуу. Оюн өзгөчө темпте жүрдү жана Салахтан дубль. Учурда Салах 13 гол менен Англия премьер-лигасынын бомбардирлеринин сап башында. Өз учурларын колдон чыгарган Дарвин Нуньес мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп кеткенде, балким оюнунарга башка нукта өтмөк. Бүгүнкү күндөгү көрөрмандардын күткөн оюну Арсенал жана Манчестер Юнайтед оюну болду. Аштыруучу салмашкан Юнайтеддин оюнчулары алигиче өз оюнун таппай жаткандай. Амаримдин кол алдындагылар Микель Артета баштаган Арсеналдан 2 жоопсуз гол өткөрүп, натыйжада 2-0 эсебинде жеңишти тартырып жиберишти. Кыстырма иретин айтып кетчү нерсе Арсеналдын оюнчулары киргизген 2 гол тең бурчтан көтөрүп берүүдөн кийин дарбазага багытталган. Бул жакында гана Манчестер Юнайтедке жаңы матчтар жолу дайындалган Амаримдин алгачкы жеңилүүсү. АПЛде тайпалык жадыбалдын үчтүгүндө Ливерпуль 35 упай менен экинчи орунда 7 упайга алдыга басып кетсе, экинчи орунда 28 упай менен Челси, ал эми үчүнчү орунда 28 упай менен Арсенал командасы орун алган. Челси киргизген жана өткөрүп алган топтордун айырмачылыгы менен Арсеналдан жогору жайгашкан. Испаниялык Ла Лигада Атлетик Билбао Мадридтик Реал менен кес келип 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнда Мбаппе пенальтини ишке ашыра алган жок жана бул жеңилүү менен Реал Мадрид Барселонага жакындай албай жаткан учуру. Ал эми Атлетик Билбао Ла Лигада өзүнө 4-орунду бекемдеди. Ал эми сизге кайсы беттеш жакты жана кайсы клубтун көрөрманысыз? Комментарий бөлүмүнө пикир калтырыңыз.